Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргызстанда тарыхта кала турган президент болуң. Биздин сизге жеткирген Аллахка шүкүрлөр болсун. Мен Жалпакташ айыл өкмөтүндө жашаган бир тууган энем Максутов Рахматилла Арстановичтин атынан келдим. Мен Нүкамы Бакыт Төрөбаевдин баласы Төрөбаев Амирдин Бакытович алдап 7 жылдан бери көрбөгөн күндү көргөздү. Бул Нүкам жетим болуп 1 жаш 2 айында энеден калган. Өзүм багып чоңойтконмун. Баккан бала баладан да артык болот экен, баламан да артык ал. Ушул Нүкамы жетим болуп жетирип кичине путуна туруп кайнагасын 80 сотуктей жерин Сарыташ чыккан жерин сатып алып $85,000 сатып алса, бул Бакыт Төрөбаевдин баласы койнуна кирип, коюн жеп, үйүнө жатып жүрүп алдап, ака деп байды чакырып, Кожомкуловдордун үй бүлөсү, Кожомкулов Рамазан, Кожомкулов Кубанычтардын ишканасына неме кылып, ошол жердеги таштын бардыгын өздөрү казып кеткен. Биринчи Нүкам алдап 50%ке казабыз ака деген. Одан кийин 30% берем ака сизге десе, Нүкам бечара ого дагы майлы деген. Уну адам ордуна көрбөй кийин бунун колунан эмне келет эле дегенсип, Нүкам бечаранын ошо алган ташынын бардыгын сатып алып кетишиптир казып, 1 сом дагы бербей. Нүкам ошонун айынан кредит алат. Кредит алып үйүн коюп, үйүн банк баалап алып атканын үстүнө эл ага тууган пул чогултуп үйүн ажыратып калат. Нүкам азыркы күндө 5 баласы менен талаада калды. Баласы окууга өттү эле, ушунун айынан Уфада окуган баласы окуудан айдарып келди. Азыр ушул сүйлөсөк, мен ошо Кожомкулов Кубанычтын Нүкаңызга айтыңыз, прокуратурага арыз жазып койсун. Прокуратура көңүл буруп карап коет. Маалыматыңыз болсо бериңиз. Бер микрофонду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча Уланма Кубанычтын атына кайрылуу келген. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынан биз бак текшерүү жөнөткөнбүз. Текшерүү жыйынтыгы боюнча лицензиядагы гос актагы Кожомкулов Кубанычтын атына чыгарылган экен. Ал жерге Төрөбаевдин карьерге тиешеси жок экен баласы. Текшергенбиз аны. Анын тиешеси жок экен. Тиешеси жок деп эмет, кагаздын баары алып Алып келчи, катын алып келчи бери. Катын мага алып келип бергиле. Болду, түшүнүктүү. Мен көңүл буруп карайм муну. Териштирип чыгам. Рахмат.